Тамак жерде сөзсүз бисмилланы айт. Кээ бир чөйрөлөр болот, анага ал учурда бисмилла айта албай каласың. Орустар менен отуруп каласың, католиктер менен отуруп каласың, баптист, буддисттер менен отуруп каласың. Ал жерде айта албайсың, бирок ичиңден айтып койсоң да болот. Эгер унутуп калсаң, бисмилла, бисмиллахи ва ахири, бисмилла башында жана аягында деген. Ошону айтып, анан бисмилланын дагы кийин жеп бүткөнүңдөн кийин, тогоңдон кийин алхамдулилля, Кудайыма шүгүр деген. Анан бисмилланын дагы, алхамдулилланын дагы пайдасы болбойт эгерде ой жүгүртүү болбосо. Муну жеп алып не кылам? 1 килограмм пловду оозума тыктым, эми не кылам? Не иш кылам? Зина кыламбы? Көрүнгөн кыз менен жатып кетеминби? Ушул күчтүү, кубаттуу бирдекени азыкты жегенден кийин мен аны кантип чыгарам, энергиясын, калориясын каяка кетирем деген суроого сен жооп беришиң керек. Бир даан болуп, жерден баштап канчалык адамдардын эмгек кылып дасторконго бир лепешка нан болуп келип калды да. Сен аны жеп эле уктап туруп чыгара бересиңби? Бөлек таштай бересиңби? Кээ бирөөлөр бар ушундай. Түнкү 2 кечен телефон чукуламай, каалаган нерсесин жемей, жашоосу кайф, ырахат. Телефондон каалаган нерсесин көрмөй, уктамай, кумарын кандырмай, болду, башка нерсеси жок. Жашоо программасы ушундай болуп калган. Мен айтайын дегеним, бисмилланын дагы, алхамдулилланын дагы пайдасы болбойт эгерде сенин ой жүгүртүүң болбосо. Жеген тамагыңа ой жүгүрт, мекендешим, ой жүгүртпөсөң болбойт. Тоюп жеп алып ашказанды 3кө бөл. Биринчи бөлүгү абага, экинчи бөлүгү сууга, үчүнчү бөлүгү тамакка. Биздики эт булагынан дагы плов кылып тыгып алып, анан кекирип жүрө беребиз. Кандай кылып сиңирсем экен деп. Аз жейли, саз жейли, анан ошону сиңирип чыгарайлы мекендештер.